Эмне үчүн ажырашкан аялдар тез өнүгүп кетет? Акча тауып, бизнес кылып, машина алып, үйдү салып, рекламаларды кылып чыгарып, баягы соцсеттерге мактанып, мынандай кийим алдым, мынандай туфли алдым, мынандай сөйкө алтын күмүш алдым, тактым, мына жерде эс алып жүрөм деп ар кандай сүрөттөрдү чыгарып, машина алганын мактанып, анысын мактанып, мунусун мактанат. Бул дегени баары жакшы анда ажырашып, сонун жашап кетти деген эмес. Качан мактанат, анда жок нерсе барлыгын бардай сездириш үчүн мактанат. Бир чекти бар, көңүлү толбой атат. Ошону башкаларга көрсөтүү менен толтургусу келет да. Мына мени көрүп койгула, элдер андай деп атат, мындай деп атат. Аял киши ажырашкандан кийин эл эмне дейт деп жашайт. Сөз түрдө ошентип жашап калат. Эл эмне дейт деп. Ошондуктан да ажырашкандан кийин сынып калды, жоголуп кетти десин дебестен, ошондой деп ойлобосун деп, ар кандай нерселер чыгарып мактана берет. Бирок ажырашкан аял эч качан береке таппайт. Өзүнүн үйдө да ашча болот, мисалы үчүн. Өзүнүн үйгө дагы батпайт. Бизнес кылып өнүгүп кеткендер 1000ден бири болушу мүмкүн. Ал дагы мактанып, ар кимдин назарыга түшүп, ар кандай оорулар менен күрөшүп келет. Аны өзү билет, өзгөлөр билбейт. Ошондой экен ажырашууда береке жок. Жарашып жашоодо береке бар.